Так, бұл өйдө жағынан тартып атабыз мына. Өйдө келдик. Мына бояктан малчылар ушул көпүрөдөн өтүшчү. Ушул көпүрөнү кар көчкү мына боога чейин муз экен, талкалап кеттир. Ал көпүрөдөн мына койлор мына боо жайылып аккан жеринен өтөт экен малчылар. Көпүрө болсо момундай состоянияда калыптыр, мынакей муз бар экен. Ушул илеби ушуга чейин келиптир мына. Токтун башы жанагы түшкөн кар жана өйдө жакта. Бул мынакей көпүрөнү момундай кылып талкалап кетиптир. Сыртка кетчү жол ушу көпүрө менен бияк жакка. Сыртка кетчү жол мына бу өйдө карай ушул жака кетет экен. Ушундан мына бояктан өтүп бояктан кечип өтө алат экен. Ушундайынан өтүп туруп өйдө карай жогору кетет экен. Сыртка ашып биз жуку ашуусунун үстүндө жүрөбүз, эң чокусунда. Жерине келдик. Мына мөңгү бояктан түшкөн, узундугу 400-450 метр болот экен. Мына бояк 30 метр экен бийиги. Бу коктуга до конца аягына чейин жетпей калыптыр. Анан биягы бир 70 метрге чейин өйдө согуптур. Ушундай калың карлар бар. Муздар экен, о караргандары муз экен, тоңуп калыптыр. Биягы мынакей тети башы, тети четке чейин барыптыр, өйдө жакка чейин. Мына бояктан ылдый түшкөнү. Бул туурасы бир 350 метрдей болот экен, жайылып кетиптир. Аябай мынакей муз аябай чоң экен. Бийиги 30 метрдей болот экен. Түшкөн көчкүн. Бул кокту экен ылдый карай боякту. Малчылар өтүп атышат. Ылдый карай кечинде биз келатсак бир малчы ылдый карай түштү. Ал болсо сүйлөшсөк туристтерди көргөн жокпуз деди. Ар кандай өлүм немелер жок деп жооп беришти. Анан жеринен келип биз да кыдырдык. Кыдырып карап мына тет жакка чейин барып бир сыйра иштерди жүргүздүк, кароо иштерин. Жеринден эч нерсе таба алган жокпуз. Адамдар калып калган эмес. Мынакей бу мөңгүлөрдүн кузоктору ушундай чоңдукта түшүптүр. Анан боягы бияктын калыңдыгы примерно 3 метр болот.